Саламатсыздарбы кыргыз элим жана ошондой эле Ысык Көл облусунун тургундары. Сиздер менен Ысык Көл районунун Тамчы мектеп-гимназиясынын окуучусу Таласова Мерим Руслановна. Эмесе менин айылым деген темада сиздер менен ой бөлүшмөкчүмүн. Ааламдын койнунда көздүн карегиндей болгон Ысык Көлдүн боюнда жайгашкан айылым Тамчы. Аркылдоорду басып өткөн элетим, көтөргүм келет желбиретип желегин. Тамчы айылым кереметтүү ордомсуң, туулган жерим ар көңүлдүн чордонусуң. Таттуу турмуш тарыхка бай жергемсиң, бүт дүйнөнү батырчудай кененсиң. Салкын аба соккон жели ыргалып, береке бар мол түшүмү жыйналып. 4 мезгил бар багытында айланып, кете албайсың кооздугуна байланып. Тамчым менин кичи мекеним, өрнөк тапчу ыйык туткан медерим. Анда эмесе Тамчы айылынын тарыхынан үзүндү. Тамчы айылымдын илгерки аталышы Кара Чекенде экен. Себеби илгери көлдүн жээгинде Кара Чекенде жыш өсүп турчу дешет. Ал кездерде ата-бабаларыбыз көлдү ыйык сактап, денелерин көлгө салмак түгүл, барып сыйынып, колдорун чыканакка чейин гана салып дуба кылышчу экен. Замандын агымына жараша Ысык Көлдүн ден соолукка пайдалуу, кышы жылуу, жайы салкын. Дартка даба касиетинен улам көлгө түшүп, ден соолуктарын чындап өмүр сүрүп келишет. Ооба, Ысык Көлүмдүн касиети баа жеткис. Ошентип Кара Чекенде айылы кийинчерээк Тамчы айылына айланган. Тамчы айылы 1929-жылдары учурунда Тамчы совхозу деп аталып негизделген. Тамчы совхозу мал чарбачылыгында меренос уяң жүндүү койлорду өнүктүрүү боюнча алдыңкы совхоздордон болгон экен. Тамчы айылынын эли ар кошкон эл болот. Союз учурунда айылдын калкынын 70%-ин орус улутундагылар түзгөн. Союз тарагандан кийин орус улутундагылардын көбү жер которуп кетишкен. Азыркы күндө Тамчы айылында 3680 адам жашайт. Анын 10%-ин гана орустар түзөт. Андан тышкары айылда Туңган, Калмак, Казак, Балгар улутундагылар да жашайт. Тамчы айылы Чолпон Ата шаары менен Балыкчы шаарынын так ортосунда жайгашкан. Тамчы айылынын башында Тамчы айыл өкмөтү турат. Буга Чырпыкты, Кош Көл, Тамчы айылы кирет. Ошондой эле Тамчыда мектеп, бала бакча, маданият үйү, оорукана, милиция жана почта бар. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине атайын эстелик орнотулган. Союз учурунда 6-7 айылды тейлеген оорукана болгон экен. Анда төрөт үйү, терапия, лаборатория, кичинекей балдар бөлүмү иштеп, 30-40 кызматкер эмгектенип келишкен. Азыркы пандемия жүрүп жаткан учурда ушул оорукана иштеп турса кандай жакшы болмок. Оорукананын мындай көрүнүшү адамды зээнип кейитпей койбойт. Айылыбыз көлгө абдан жакын болгондуктан эс алуучу жайлар абдан көп. Мисалга алсак, Замок, Американ Скул, Белканто, Терраса, Акапулько жана башкалар. Тамчы айылынын климаты. Айылым жайкысын салкын, кышкысын жылуу келет. Кар көп жаабайт, жаса да бат эле эрип кетет. Таң калыштуусу кошуна айылдарыбыз Кош Көл менен Чокталга жааган кар Тамчыга жаабайт. Мен буга таң кала берем. Ошондой эле Тамчынын тоосунда ажайып жайлоолор бар. Алар Эки Чат, Кабырга, Саргоо, Көңдөй, Ашутөр жана башкалар. Жайлообузда көптөгөн дары чөптөр өсөт. Ар түрдүү жапайы жаныбарлар жана канаттуулар бар. Көл үстүндө сөзгөн аккууларды мектептен отуруп терезеден көрүүгө болот. Баса кетчү нерсе айылдан ысык суу чыгат. Ысык сууну айыл эли кенен колдонот. Бул суунун адам ден соолугуна эч кандай зыяны жок. Тескерисинче муун ооруларына пайдалуу деп Тамчыга келген туристтер ага түшүшөт. Тамчы айылымда мен сыймыктанып мактанчу эл аралык Ысык Көл аэропорту жайгашкан. Аэропортко Ош, Ташкент, Новосибирск, Алматы каттамдары жайкысын тынымсыз каттайт. Кышкысын дагы ар жумада учактар конуп турат.
Тамчы айылынын климаты учактардын келип турушуна эч кандай кыйынчылыктарды жаратпайт. Экологиялык жактан дагы тамчылыктар тазалыкты сактоого чоң аракеттерин кылышат. Келечекте тамчы айылымдын өсүп өнүгүшүн 50 жыл аралыгында мына ушундай элестетем. Буйруса өсүп өнүгүшүнө өзүмдүн элестөөм боюнча чоң салымымды кошом деген үмүтүм бар.